Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Bактылуулук bir жеке эле адамда болбойт, бул жалпы болуш керек. Айланаңыздагылар дагы бактылуу жашаш керек. Ошондо айланаңдагылардын баары капа болсо, сен эле сүйүнүп алган болсоң, бир аздан кийин сен да капаланышка туура келип калат да. Же айланаңдагылардын баардыгы жылмайып, сүйүнүп жүргөн болсо, сен эле маанайың жок болсо, бир аздан кийин сен да маанайың ачылып кетет. Себеби биз дүйнөдө жалгыз жашабайбыз, айлана чөйрөнүн таасири бар. Ошондуктан адам баласы өзү жакшы жашоого, өзү бактылуу болгонго аракет кылгандай, башкалардын дагы бактылуулугуна ошондой аракет кылуусу зарыл. Адамдар качан оңолот? Адамдардын оңолушу кантип башталат? Бузулушу кантип башталат? Мунун баардыгын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен. Аллах Таала бизге вада кылган нерселерге, пайгамбар алейхиссалам вада кылган нерселерге, акырет күнүнө ишениш керек болгон нерселерге бекем ишенүү менен оңолуу башталат да. Günөөңдүн себебинен Аллах Таала рызкыңды азайтып коюусу же кыйын кылып коюусуна болгон ишеничиң бекем болсо, күнөөдөн сактануу ошондо пайда болот да. Кылган ката ишине апасынан таяк жегенге ишенген бала катайчылыктан өзүн тосот да, токтотот. Эгерде ишенбесе, анда жасап көрөт да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтып атат: бул үммөттүн оңолуусунун алгачкы тепкичи, алгач башталышы бул ишенич менен, анан зухуд, дүнүйөгө кызыкпоо менен болот. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Бал ту'сируна", силер балким жогору коесуңар хаята дүнүйө жашоосун акыреттен көрө. Бардыгыбызда ушундай бар, адам баласынын жүрөгүндө, ар бирибиздин жүрөгүбүздө дүнүйөгө болгон кызыгуу бар. Муну кантип билебиз? Bir маанайы чөгүп, капа болуп отурган адамга барып сурасаңыз, эмнеге капа болуп атат? Ошол акчасы жоктугуна капа болот да. Сүйүнүп жүргөн эмнеге сүйүнөт? Ал дагы акчасы бар болгон үчүн же көбөйүп калган үчүн сүйүнүп жүрөт. Башка себептен капа болгон кишиге дагы bir аксакал айтып кел, bir бата берейин, Кудайым сени эч ким тең келе албай турган бай кылып койсун десең, ой рахмат деп сүйүнүп кетет ошол адамчы. Эмнеге? Дүнүйөнү жакшы көрөбүз. Дүнүйө үчүн акчаң көп болсун, байлыгың көп болсун, алдыңды мал бассын, аркаңды бала бассын деп дуа кыла берсеңиз, жага берет бардыгыначы. Бирок акырет үчүн кабырың кенен болсун же бейиш бакчаң, бейиште даражаң бийик болсун десең, ага болгон кубанычынан караганда дүнүйө үчүн көбүрөөк кубанабыз. Себеби бизде жүрөктө мухаббат, ошо дүнүйөгө болгон кызыгуу бар болгон үчүн. Пайгамбар алейхиссалам айтып атат: адамдын оңолушунун биринчи башталышы дагы дүнүйөгө кызыкпоо. Дүнүйөгө кызыккан үчүн акчамды алып койбойбу экен деп бир туугандарынан капа болуп, таарынып, ошолорго жакшы мамиле жасабай аткандагы ошол эле дүнүйөнү сүйгөн үчүн. Ошондуктан адамдар дүнүйөнү качан жүрөгүнөн, дүнүйөнү колдонбоо эмес, балким дүнүйөнүн жүрөктөгү болгон сүйүүсү, дүнүйөгө болгон умтулуу, дүнүйө үчүн капа болуу, мал байлык үчүн сүйүнүү, ушунун баардыгын жоготуп, жүрөктөн сүйүүсүн чыгарып, Аллахтын дини үчүн, Аллах Таалага болгон ибадат үчүн кубана турган болуп калганда, адамдын жашоосу оңолуп баштайт. Ва аввалу фасадиха, качан бузулуп баштайт адамдар? Адамдардын бузулуп баштагандыгы, элдин бузулгандыгы не зыяны бар? Буну билген не пайдасы бар бизге? Эл бузулганда, жалпы адамдар бузулса, Аллах Таала жалпы азап түшүрөт. Эгер бир адам бузулса, ошол адамга ылайыктуу азап түшүрөт Аллах Таала. Ошол үчүн муну билип, мына сактануу, башкаларга эскертүү зарыл. Адамдардын бузулуусунун эң алгачкы башталуусу ал-бухлу, сараңдык. Сараң болгондо адам баласы элдердин баардыгы бузулуп баштайт. Сараң болуп, байлар кедейлерге берешендик кылбаса, кедейлерде уурулук башталат. Ошондуктан адам баласы сараңдыктан сактаныш керек. Сараңдык, берешендик десе, кыял менен эле берешен болуп жүрө бербеш керек. Көп акчам болгондо мен чоң мечит курат элем. Ошол көп акчаңыз боло электе, азыр көп күчүңүз бар, курулган мечитке кирип сажда кылыңыз, ошол берешендик сизге. Аллах Таалага жакындоо болот. Андан кийинкиси, адамдардын бузулушунун экинчи себеби вал амалу, узун үмүттөр. Узун көп жашаганга үмүтүбүз бар. Бардыгыбыздын көп жашаганга үмүттөрүбүз бар. Дуа кылып коебуз, көп жашайын. Адамдар ушундай кызык болот да, бардыгы көп жашаганды жакшы көрөт дагы, бирок картайганды жактырбайт да. А көп жашаганга картайгандан башка вариант жок. Ошол үчүн адамдын үмүтү узун. Эмне кылат элең сен көп жашап? Койгон пландары, койгон алдыга койгон максаттардын бардыгы дүнүйөлүк нерселер. Ошондуктан үмүт узун болсо, адамдын жашоосу кыйын болот. Узун үмүткө көп пикириңиз чарчырап кете берет, анан чачыңызды агарткандагы ошол узун үмүттөр бардыгы. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалам хадисинде бар: "Кун фид дунья кааннака гариб", бул дүнүйөдө бир чочун адам сыяктуу болуп жүрө бер.
Abdullah bin Umar radıyallahu anh aytat, kaçan taң atkanda kечти күтпө, кеч кирсе таңды күтпөй жашагын, ошондо бактылуу жашайсың. Биз көптү күтүп алганбыз да, көпкө чейин жылдык пландарыбыз бар, ошол үчүн кыйналабыз. Бир кедей киши бар экен, кошнасы бай экен да. Кошнасы балары багып, бал челеги бар экен, күн сайын ар бир бал алганда кошнага бир чыны бал берет экен. Жана кедей кошна колунан эчтеке келбейт, берген берешендик кылып алган балды чогултат экен. Ушу бал чогулуп калса, анан кийин бир сатып бирдеке кылам деп чогултуп бир эмеден чоподон жасалган идишке чогултуп, бир күн караса чоподон жасалган идиш балга толуп калыптыр. Жанагы балды көрүп, биз ушундайбыз да, бизди дүйнөгө түртүп аткан нерсе да ушу кыялдарыбыз да. Жанагы адам кыялданып баштайт экен да. Кетти кыял, балды барып сатсам, балдын акчасына бир кой алсам, аны жайлоого жиберсем, кийинки жыл 2 кой болуп кайра кайтып келсе. Анан койлорду сатып кичинерээк уй алып, ал уюм чоңоюп, анан сатып, үйлөрдү оңдоп, анан бир үйлөнсөм, бала чакал болсом, анан балдарым баш ийбесем, монтип бир чабамда бир ырсанып, жанакы балчылык жарылып кеткен экен да, сынып кетиптир да. Bunun kıyalı, baktıluluğu, armanı, ümütü 2 sekundda da жеткен жоқ бечаранын. Bizde ушундай дыйкандар кышы менен кыялданып чыгат. Эрте жазда ишти баштасам, мына ондай нерсе эксем, анан аны сатсам, бир катар күн сайын бир жолу байып чыккан дыйкандар да бар да. Содагерлер бар, сезонду күтүп аткан. Күн сайын бир кыялында, уктаардын алдында бир кыялында байып кетет да. Бир берешем болуп алат дагы. Кыйналып жылын ошол кылган дыйканчылыгы баштаган бизнесинен зыян көргөн адам дагы кийинки жолу кайра туруп кайра баштай берет. Эмне үчүн? Ошол кыялдар муну тынч койгон жок да. Ошол үчүн биз дагы бул нерсенин динге пайдаланып туруп, кыялыбыз менен болсо да таква киши болуп, ошого аракет кыла беришибиз керек. Кыял менен болсо дагы ийгиликтүү, ахлактуу адам болгонго аракет кылып, ушинтип бизде түрткү пайда болот экен. Ошондуктан Аллах Таала бардыгыбызды оңолуунун sıfatların жашообузга алып келүүнү насип кылсын, жана ошондой эле бузулуунун sıfattар себептеринен Аллах Таала сактаган болсун. Ва ахиру давана алхамдулиллахи роббил аламин.